Ош шаарынын Борбордук аянтында автодрифт боюнча мелдеш өтүп жатат. Бүгүн 17 октябрь күнү саат 12:00 автодрифт боюнча мелдештин расмий ачылышы болуп, мелдешке катышкан айдоочулар унааларын Ош шаарынын тургундарына тааныштырышты. Мелдеш Ош шаарынын мэриясы жана Оштогу автосалондордун негиздөөчүлөрүнүн демилгеси менен өткөрүлүп жатат. Мелдешке 16 унаа катышып жатат. Автодрифтти көрүүгө келген Ош шаарынын тургундары аянттын четинде атайын тосулган темир тосмолор менен коопсуздандырылган. Кыргыз өлкөсүнөн көчүп кетүүнү чечкен UFC мушкери Рафаил Физиев аны буга чейин колдоп келген кыргыз элинен кечирим сурады. Маалыматтык согуш эң жогорку деңгээлде жүргүзүлдү. Бары акырын гана менин Америкадан башпайник алгым келгенин, акча үчүн кетип жатканымды жана башка көптөгөн нерселерди жазып, мени душман катары көрүштү. Диниме жана улутума карабай, менин Кыргыз өлкөсүнүн желеги астында мелдештерге чыкканым үчүн колдогон адамдардан үмүтүңөрдү актай албаганым жана эмоцияга берилгеним үчүн кечирим сурайм. Анан албетте кечирим суроого эми кеч экенин түшүнөм, деп жазды Физиев. Рафаил Физиев 14 октябрда мындан ары беттештерге Кыргыз өлкөсүнүн желеги астында чыкпаарын, өлкөдөн көчүп кетери тууралуу кайрылуу жасаган. Түндө Балыкчы шаарындагы нефтебазада өрт чыкты. Кече 16 октябрда Балыкчы шаарындагы нефтебазада өрт чыкты. Маалыматка караганда кырсык шаардын Айылчиев көчөсүндө болгон. Өрт өчүрүүгө Балыкчы шаардык номер 19 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 2 өрт өчүрүүчү бөлүм тартылган. Жалын саат 21:28 толук өчүрүлдү. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Жабыркагандар жок. 16 октябрда Алабел ашуусунда 2 унаа кагышты. Бул тууралуу күбөлөр билдирип, Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Алабелде оор жүк ташуучу МАН үлгүсүндөгү унаа менен Lexus унаасы кагышкан. Учурда жабыр тарткандардын саны белгисиз. Себеби кырсык болгон жерде эч ким жок. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу жана жүргүнчүлөрдү Токтогул районундагы ооруканага алып кетиши мүмкүн. Маалымат дагы такталып жатат деп айтылат маалыматта. 15 октябрь күнү саат 22:54 чамасында Талас районуна караштуу Карабой айылында Honda Stefan менен DAF үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалар жол кырсыгына кабылып, анда 8 адам каза болгону маалымдалган. Жеңил унаанын 40 жаштагы айдоочусу эл ташып иштейт жана кырсыкка кабылган күнү Таластан Бишкекти көздөй келе жаткан. Аварияда өзү жана унаадагы 7 жүргүнчүнүн баары мерт кеткен. Алардын баарынын аты жөнү такталып, каза болгондордун эң улуусу 60 жашта, эң кичүүсү 12 жашта болгону аныкталды. Оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу аман калган. Ал Талас районунун 1990 жылы туулган тургуну экени аныкталып, ооруканадагы кароодон кийин үйүнө чыкты. Буга чейин элдик кабарчы рубрикасына жогорудагы кырсыкка күбө болгон окурман оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу жеңил унаа жолдогу жылкыдан качып, алдына кирип кеткенин айтканын билдирген. Бишкекте тротуарда күнгө жылынып жаткан жыландын видеосу тарады. Бишкекте Карагачева токоюнда күбөлөр адам өтүүчү өтмөктөн күнгө жылынып жаткан жыланды видеого тартып алышкан. Видео соц тармактарга жарыяланган. Карагай багында жыландар балдар чуркаган тротуарларда жатат. Өзү кокусунан бир бутуна тийип кеткен. Балдар оюнчукту тартып алам деп ойлошу мүмкүн деп корком, деп жазат видеонун автору. Кыргызстан Туркиядан тегучак жана катер сурады. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Туркияга барып, ички иштер министри Сулейман Сойлу менен жолукту. Билдирмеге караганда Кыргызстандан барган делегация өзгөчө кырдаал жана коопсуздук боюнча Жеймер координациялык борборун, киберкоопсуздук бөлүмүн жана гендердик зомбулукка көз салып турган бөлүмдү көрүп чыккан. Жолугушууда кыргыз тарап өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматын катер менен камсыздоо маселесин карап берүүнү өтүнүп, тик учакта сураган.
түрк тарап Кыргызстанга жардам берүүгө, анын ичинде техникалык жактан колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айтып, кадрларды даярдоого көмөк көрсөтө аларын белгилеген деп жазылат маалыматта. Эки тараптын жолугушуусу жемиштүү болгону кошумчаланды. Бишкекте афганчыларга сыйлык тапшырылып, гуманитардык жардам берилди. Россия элчилигинин алдындагы аскер атташесинин аппараты кыргызстандык ардагер афганчыларга гуманитардык жардам берди. Коргонуу маселелери боюнча атташе Игорь Давня жалпы суммасы 240 000 сомдук протездөө үчүн 2 сертификат тапшырылганын айтты. Биз үчүн Афган согушуна катышкан ардагерлерди колдоп туруу өтө маанилүү. Бүгүн протездөө үчүн 2 сертификат, майыптар үчүн 4 коляска бердик. Афганчылардын штабын ремонттоого кол кабыш кылып жатабыз. Мындан тышкары Афган согушуна катышып, бирок СССР учурунда ар кандай себептерден улам эмгеги бааланбай калган кыргызстандыктарга сыйлык тапшырдык. Долбоорго жардам бергендик үчүн РФтин эл аралык гуманитардык кызматташуу боюнча федералдык агенттигине ыраазычылык билдиребиз, деди Добня. Сөзүнүн аягында ал жакында афганчылардын штабында ремонт иштери аяктап, анын базасында аскердик патриоттуулукка чакырган иш-чара болорун айтты. Айыл чарба министрлиги 35 000 еврого малды жасалма уруктандыруучу аппараттарды алды. Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун окуу борбору иштеп баштады. Бул тууралуу Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кече мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунда мал жандыктарды жасалма жол менен уруктандыруу боюнча семинар өткөрүлгөн. Семинарга министрдин орун басары Марсбек уулу, министрликтин тиешелүү адистери, копия борборунун өкүлдөрү, жеке фермерлер катышты. Окуу борборуна копия борборунун жардамы менен 35 000 еврого жасалма жол менен уруктандыруучу заманбап жабдыктар алынды. Бул жабдыктар мал жандыктардын уругунун сапатын жана малдын бооз же бооз эместигин аныктап берет. Окуу борборду жандандыруунун негизги максаты республиканын бардык аймактарында фермерлерди, ошондой эле Кыргыз улуттук агрардык университетинин студенттерин практика жүзүндө окутуу. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров администрациясынын кызматкерлери менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Акылбек Жапаров билдиргендей, президент тарабынан президенттин администрациясына негизги милдет мамлекет башчынын чечимдеринин аткарылышын так көзөмөлдөөнү камсыздоо коюлган. Мында чоң жоопкерчилик тармактык министрликтерге жүктөлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, алдыда чоң өзгөрүүлөр турат. Масштабдуу социалдык, экономикалык, технологиялык милдеттерди чечүү зарыл. Аларды ишке ашырууда бийликтин бардык деңгээлинде республикадагы айыл өкмөттөн жогорку жетекчиликке дейри мамлекеттик башкарууга жаңыча мамиле кылуу талап кылынат. Бир мандаттуу округтан 400дөй жарандын 50дөн ашууну талапкер болуп катталды. Парламенттик шайлоодо бир мандаттуу округтан ат салышууну көздөгөн 381 жарандын 51 талапкер болуп катталды. Бул 17 октябрга карата борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматы. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкер кылып каттоо 29 октябрда аякташы керек. Шайлоодо бир мандаттуу округтан талапкер болуу үчүн арыз бергендердин 379 адам өзүн өзү көрсөтүп, 8 кишини саясий партиялар сунуштаган. Арасында 350 эркек, 31 аял бар. Шайлоого катышуу ниетин билдирген 70тен ашуун партиянын 23 талапкерлердин тизмесин аныктады. Партиялар 18 октябрга чейин тийиштүү документтерин БШКга тапшырып бүтүшү керек. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Партиялык тизмеде 54, бир мандаттуу округтан 36 депутат шайланат. БШКнын төрайымы: шайлоочуларды эркин добуш берүүгө чакырабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоочуларды эркин добуш берүүгө чакырды. Бул тууралуу ал биринчи радиого берген маегинде билдирди.
Акча тараткан талапкерлер мурда кимге добуш берениңди билип алабыз деп шайлоочуларды коркутушчу. Туура эмес маалыматтар берилчү. Эмгек жамааттар аркылуу дагы басым болчу. Анализдеп көрсөк, шайлоочулар туура эмес маалыматтарга ишенип алып, добуш беришкен экен. Азыр эркин добуш бергиле деп чакырабыз. Президент таза шайлоо өткөрөбүз деп айтты дейт ал.